Азыр мен Ош шаарында Кооператив көчөсүндө турам. Дал ушул көчөдөгү аялдамага 116 номердеги кичи автобус келди. Дал ушул кичи автобус Ош бас тиркемесинде жүргүнчүлөргө көрүнүп атабы же көрүнбөй эле, азыр карап көрөбүз. Ош бас тиркемесинен 116 кичи автобусту карап көрдүк. Демек, автобустун айдоочусу тиркемени жандырган эмес. Биз турган аялдамага каттамдагы кичи автобустар келгени менен Ош бас тиркемесинде көрүнбөй жатты. Мындан улам айдоочулар тиркемеге уланган эмеспи деген суроо жаралды. Деген менен айдоочулардын көпчүлүгү тиркемеге кошулганын айтышты. Айрымдарында тиркеме жанык болгону менен кыймылы картада көрүнбөй жатыптыр. Бул жакта карасаңыз, биз 143-тү бастык, бирок остановкада сиз жоксуз. Может быть, программа техникада ар кандай болушу мүмкүн, иштебей калышы мүмкүн, иштеп атышат. Азыр меники жанык эле жүрөт го. Биз эртең менен сабырлап чыкканда, жумушка чыкканда жандырабыз, ордон эле жанат, иштейт. Жок, жаным эмес, мен эми эле кирдим, жаңы кирдим. Ишке эми эле келдим. Иштетип атасызбы? Ооба. Жанык элебизби? Жанык. Ош бас тиркемеси аркылуу жарандар кичи автобустардын кыймылын күзөтсө болот. Кайсы автобус кайда келе жатканын жарандар алдын ала билип, аялдамага чыгышат деп долбоор жаңы башталганда жергиликтүү бийлик бир топ жардамалаган менен шаар тургундарынын көпчүлүгү мындан кабары жок. Жок, ал боюнча колдонбойт. Билбейм да, колдонбойт да экен. Ош бас дегенби, бас Ош деген. Иштеп атабы, жакшы эле иштеп атабы? Ооба. Картада көрүнгөндөй эле унаалар келип атабы же кандай? Ооба, келип атат. Мен кеше гана көрдүм. Бирок пайдаланып көрө элекмин буга чейин. Ошо? Сизчи? Билбейт экенмин. Жок. Билбейм. Канмесиз? Жок. Ооба, бир немеде приложение чыкты тең. Бирок азыр аны көчүрө элекпиз. Колдонбойсузбу? Жок. Эми бирок укканбыз, бирок көчүрө элекпиз. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин маалыматына ылайык, учурда тиркемени 20 миңге чукул жаран көчүргөн. Ош шаарында расмий түрдө 300 миңдей калк катталса, иш жүзүндө 500 миңден ашуун адам жашайт. Демек, жашоочулардын 10% да колдонбой жатат. Как реклама катары видеоролик чыгардык. Ошондон кийин азыр эле сизге көрсөттүм. 20 миң адамдай бизге подключение болгон ушул биздин Ош бас тиркемебизгечи. Бул биринчи кадамдар. Буну менен токтоп калбайбыз. Дагы видеороликтерди чыгарып, керек болсо мына силерден, бүт телевидениеден, шаардыкынан дагы берип видеорду айландырабыз. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин директору Мунарбек Тургунбаев кичи автобустардын кыймылы көрүнбөй жаткандыгын, айдоочулардын улгайгандарында же смартфондору эскилеринде болушу мүмкүн дейт. Ал эми айдоочулар тиркемеге кошулуп, навигаторду жандырса да Ош бас программасында көрүнбөй жаткандыгы системадагы мүчүлүштүк экендигин айтат. Кудай кааласа дагы мына эртеге понедельник келип атат, өздөрүнүн ошо өкүлдөрү өзү баш болуп келет, фирма жетекчиси баягы биз менен договор түзгөн. Келип турган жерде 1-2 күн иштешип, калган кемчиликтерди бүтүрүп атабыз. Биз көзөмөлдөйбүз. Артта турган телевизор турат го, ушул алдында көрсөттүк го сизге. Ар бир ишке чыккан, жандырганы биз өзү көзөмөл, даже ар бир ОСОН жетекчисине бергенбиз. Алардын өздөрүнүн диспетчеринде да бар. Өздөрүнө чыккан машиналарды кайсы жандырды, кайсы жандырбады, ушуну көрүп турат. Ош бас тиркемесин иштеп чыгуу үчүн жергиликтүү казнадан 4,5 миллион сомго тендер жарыяланып, 3 миллион 800 миң сомго кыргызстандык Smart компаниясы утуп алган. Өткөн жылдын август айында ишке кирген бул системада кемчиликтер бар экендиги ошондой эле айтылган. Анда бийлик өкүлдөрү 2 айдын ичинде кемчиликтер жоюлат деп убада беришкен. Бирок андан 7 ай өтсө дагы олчойгон сума коротулган системага калктын 10% гана туташып, навигатор кичи автобустарды көрсөтпөй жатат. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.